like you cannot go on. You feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. Ден соолуктун запкысын тартып, ички органды алмаштырууга моюн сунуп, оор операциядан өтмөк тургай жеңилели деген сасык тумоону дагы көтөрө албай, жанын кейип, жумалап жатып калган учурлар көп эле кездешет. Мындан 2 ай мурун уулу Зарылбектин эң эле оор илдет боор оорусунан жабыркап, алмаштыруудан башка арга жок деген дарыгерлердин тыянагын укканда, эмне кылаарымды билбей карайлап калдым деген Зарылбектин энеси Саламат эженин мындан 2 ай мурун кандай акыбалда болгонун көз алдыга келтирип көрөлүчү. Yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah, you brought me home. Адам баласы туңгуюкка такалып калган мезгилде көкүрөгүндө катылып жаткан үмүттүн шооласы гана жарык берип, жакшылыкка жол ача турчу ички туймундагы ишенич сезими өбөлгө болот эмеспи? Жашоодо жарыкчылыктын, ден соолуктун кадырын, оозуктап келген оору менен алпурушуп, күрөшүп жаткан адамдан артык эч ким билбесе керек. Мына ушундай тагдырдын оор сыноосуна туш келген эне баланын ошондогу абалын сөз менен айтып болбосо эле. Бир боорум деген сөз кыргызда жөн жерден айтылбаса керек. Боор алмаштырууга жардам берчү ким бар деп турган чакта кичи уулу кетенчиктебей, апаке сарсанаа болбо, мен догнор болом деп чечкиндүү жообун айтканы эне жүрөгүн сүйүнттү. А бирок доктурлар айткандай өтө чоң сумманы кайдан табам? Индияга кантип барам? Деген суроого жооп табуу кыйынчылыкты жаратып турган чакта Кыргызстандагы Азамат Байматов башында турган Кайрымдуулук коомдук фондунун жамааты жардамга келип, Индияга баргандан тартып кайтып келгенге чейинки бардык иштер жеңилдетилген шарттар менен жолго коюлду. Ошентип эне баланын 2 айдан берки тилеги орундалып, Зарылбегин зарыга күткөн эне жакындары менен биргеликте уулун аэропорттон күтүп алчу күн да келди. Алардан дагы мекендешибиздин кубанычына тең орток болгон Азамат Байматов баш болгон жамааттын жылуу кабыл алуусу өзгөчө сезим калтырды. Кудай буйруса биз бүгүн өтө кубануу менен сүйүнүч менен турабыз. Себеби бул жерден биздин азыр мекендешибизди күтүп атабыз. Мына апабыз менен роддомдун алдында тургандагыдай менде элестер боло берет мындай жерде анткени ушундай чоң үмүт менен жөнөтүп, ошол үмүттү дагы орундатыш үчүн бүтүндөй Кыргыздын кайрымдуу уул кыздары, мекендештер колдоо алып, бүгүнкү күндө мына ушундай апабыздын жүзүндөгү жылмаюуга барыңыздар себепкерсиздер. Азыр Индиядан келүү эмеси болуп калды, убактысы азыр биз күтүп атабыз. Сиз эми айтсаңыз, ошол азыр толкунданып болуп атса керек, кандай тосуп алам деген ойдо болуп турасыз? Жүрөгүңүздө болгон бир жакшы сөзүңүздү уксак. Кудай буйруса, азыр балам менен каалайм. Ушу элден миң мертебе ыраазымын. Ошо элдин көп түкүрсөгөр болот деп ушу эл салымын кошуп, ушу карапайым элден кагылайын, ушу Россиядагылар, Кыргызстандагылар, ушу мен кыргызмын деген ушу кыргыз уул кыздарыма бардыгына ыраазычылыгымды билдирем, кагылайм. Ыраазымын, дүйнө бүдүнө ыраазымын силерге. Азыр мына балам келет, ыйлап жүрөттүм элем, азыр күлүп тосуп алам, кагылайм. Сиз ошо өткөндө бир жүрөктөн чыккан муңдун көз жашы болсо, эненин санаасы санга бөлүнгөн бир ушундай бир кыйсы бир учурда бир сүйлөгөн сөзүңүздү уккан элек. Азыр ушу кубанычтын көз жашы жылмаюу менен аралашканы бул өзү көптөн күткөн бир кубаныч да, кандай дейсиз?
Азамат айткандай кайра төрөп алдым да баламды каалайм. Бир эмес 2 баламды төрөп алдым да келип өсүп. Экинчиси азыр келет каалайымдарым. Ушу классташтарыма рахмат. Сиңдилериме, бир туугандарыма рахмат. Эли журтума рахмат. Авангардда иштеген балдарыма, кыздарыма рахмат. Ушу кайын журт куда сөөктөрүмө да рахмат каалайымдар. Ошолордун салымы менен ушу балдарым барып келди. Элим бар экен, журтум бар экен. Карапайым элден каалайм. 1000 мертебе ыраазымын. Каалайымдар, баардыгыңарга ыраазымын. Аякта болсоңор да аман болгула. Кудай ден соолук берсин. Ишиңерге ийгилик болсун каалайымдар. Алыста жүргөндөр, Россиялап жүргөндөргө баардыгына ыраазычылыгымды билдирем каалайм. Силерге рахмат. Ушу Азамат Байматовдун салымы менен ушу балдарым барып келди. Мынакей барып азыр кубанычта менен тоскон атабыз. Тосуп алган атабыз каалайм. Ушу силерге да рахмат. Ишиңерге ийгилик боло берсин. Элдин батасын алып жүрө бергиле каалайм. Сага 1000 мертебе рахмат. Мына сендердин немелериң көрдүм кандай экен. Сага 1000 мертебе рахмат каалайм. Өмүр берсин, Кудай бак берсин каалайм. Ишиңерге ийгилик болсун. Рахмат. Ишиңер алга жыла берсин. Ушинтип элдин батасын ала бергиле сада каалайм. Разы болсун каалайм. Мына урматтуу бир тууган, элдин эненин берген батасы менен биз бул дүйнө акыреттин бактын табабыз. Анткени эне ыраазы болсо, Кудай ыраазы деген. Кудай ыраазычылыгы бизди 2 дүйнө бактылуу табат. Мына ушул турган бир тууганыма дагы мен терең ыраазычылык билдирем. Себеби кыргыздын чыныгы жигити көп нерсеге тике карап, ошондой бир кандай бир чоң коркунучтар болсо, ал коркунучту артка таштап, алдыга карай умтулган бүгүн кыргыздын намыстуу уулдарынын катарын ушул бир тууганына толуктайм. Себеби өзүнүн бир боорун берип, ошол бир тууганынын жанында, эненин жанында болуштугун каалагандыгы бүгүн бир адамга өмүр тартуулашына себеп болуп турат. Себеби бүгүн мындай кадамга барбагандыктан, коркунучтун себебинен бүгүн мен бере албайм, бара албайм деп бүгүн бир туугандан ажыраган, канчалаган мекендештер, замандаштар бүгүн жер жазданып жатат. Бул нерсени эстебей коюш болбойт. Ошон үчүн жаныбызга тургузуп алып мактагандыкта эмес, мактоого бир гана жараткан татыктуу. Биз жөн гана ыраазычылык гана бирибизге болгон. Анан ошон үчүн урматтуу бир тууган, биз жалаң гана жакшылыкка мына ушундай кадам таштайлы, сүйүнүч, кубаныч менен, ынтымагыбыз менен биргеликте ийгиликтүү ишке бирге жетишти жараткан насип кылган болсун. Өзүң аты жөнүңдү айтып, анан ушу Индиядагы бир учурду кичине кеп кылып айтып коесуң. Ушу Индияда баргандарды кыргыздардын бири-бирине болгон эмелер бир тууган керек да баарына элечи. Ошол эме туруп өзүнүн ар бир адамдын өзүнүн эмеси бар да. бир тууган деген сезимди ушундай кыйынчылыкта, ушундай бир өтө катаал мезгилде сезет экенсиң, бирок ким кандай кабыл алат сени өзгөчө. Бере турган адам ойлонбой эле берет. Бир тууган керек деп бар. Ошо элиме рахмат. Алла разы болсун. Любой эле эркек чынында патриот ушундай кылат болчу ойлонмойт. Силерге да рахмат. Алла шүгүр. Ушу операция кандай өттү? Индияда ушул дарыгерлер кандай экен? Өзүң ден соолугуң кандай азыр? Ден соолук Кудайга шүгүр. Аябай жакшы карайт экен. Жөнүндө баланын жанын бастыргандай эле бастырып, аябай карашат экен. Үч жагын эметип, ачып, идеал карайт экен иште. Жан катуу кыйналган, ооруган учур болду, мисалы ошондо бекер бериптирим, бекер келиптирим деген жоксуңбу? Өкүнүч болгон жокпу? Жок, коркунуч болду мындайчы. Эми бир аз операция кирип аткан коркунуч болуп экен мен. Калчалап тирет кезинде ойлогон. Демек эле намыстан эле демек дал ушунча барган менен бир жакын жер эмес да. Сиз бир тууганыңдын жанын алып калуу кандай сыймык, кандай кубаныч, кандай бир чоң эрдик да чындап келгенде. Айкен келип аткан басып жүрөм. Кичине кыйналасың бир аз. Терпимиң бар да, чыдаш керек. Эркексиң да чыдайсың. Бир тууган байкең ушунда? Жок, келинчеңер болот. Жок, бул сиңдим, бая сиңдимдин кызы да. Бойдук.
Since you have given to me, I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step. Башкача көз караш менен караганына аябай толкундандым. Мындан ары буюрса аябай жакшы жашайм. Себеби ден соолугумда аябай чыңдалгандым. Аллага миң мертебе шүкүр дейм. Кыргыз элиме, классташтарыма, кесиптештериме, окуучуларыма, туугандарыма баарына терең ыраазычылык айтамын. Алар жардам бербесе болмок деп, эң жагы ден соолугумду чыңдап келмеген эмесмин да. Аябай ыраазымын. Аллага ыраазы болсун баарына. Бүгүнгө жеткен дагы үчүн биз Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун. Анткени бүгүнкү күнгө жетип албай көп эме болуп калат эжеке. Бул күн өтө чоң, көптөн күттү, көпчүлүк да күттү, мисалы анан сүйүнүп атабыз да. Ошон үчүн сүйүнүп, сүйлөп, кубанып мисалы. Бул күндө мисалы мына күбө болуп атабыз да. Канчалаган бир туугандарды жоготуп алып атабыз. Бүгүн алардын жанында отуруп сүйлөйт десек сөзүбүздү укпай турган жер жастанып жатышат. Бирок бул күнү бүгүнкү күн байкемдин жанында мен да сүйүнүп туруп атам. Анткени бул күнүн аркасында чоң сооктор бар. Зато жакшы жолдо табышкан бир тууган. Мындан кийин ага ине болуп буйруса биз көп иштер бар алда. Анан байке. Ошол төшөктө жаткандагы ой жүгүртүүлөр, даже сиз элестете албай, үмүт кылайын деп үмүтүңүз өчүп, коркунуч болуп турган учур болгондо, ошол күн артта калып бүгүнкү күнгө келип жетип отурабыз. Оңойчулук менен эмес. Мына эжекемдин бутуна буту тирбей чуркаганы, энекемдин жан өрөктүн жакта биз кошо жүрүп аттык, көрүп аттык. Мындай канчалык чоң немеде аракет болду. Анан ошон үчүн сиздин эки ооз энеги болгон, эл болгон эмеңизди айтып коюңуз. Оюңузду айтыңыз. Не демекчимин, кыргыз элине рахмат баарына. Жардам берген кыргыз элине рахмат. Баардыгына бөтөнчө карындашыма, донор элиме рахмат. Баардыгына рахмат, жээлдериме рахмат. Коллективтериме рахмат. Баардыгы кыргыз элине рахмат. Жакшы болуп калдым, абдан жакшы. Өзүм жакшы калдым. Сизге суроо Жарлыбек, ошо аэропорттон конуп Кыргызстанга жеткенде жүрөгүңүзгө кандай сезим, кандай бир ой келди? Жакшы сезимдер келет. Ойдун ичимден ниет кылып, жаман эсен ушу жакшы эме менен жүрсөм. Кайра жаралып, кайра төрөлгөндөй болдуңузбу? Ушундай болду да, кайра жаралып, кайра төрөлгөндөй болду. Апамды көрүп, андан бетер кубанычым болду. Баягы тынчтык ушун апасы неме кылганда тиги телевиденияларга барганда кагылайын, ушинтип мен да сага окшоп күлүп жүргөн күнүм болор бекен деп ыйлаган элем. Телевиденияга барганда ушинтип ошолор келгенде ыйладым эле, кагылайын, ушу балам жакшы болуп кетербекен, мен да сага окшоп күлөрбекен деп. Эже балаңыз жакшы болот, Кудай буйруса сиз да мендей өлүп күлүп каласыз. Мен да убагында ошондой ыйлагам деп кагылайын. Кудайга миң мертебе шүгүр, кыргыз элиме кагылайындар, баардыгыңарга ыраазымын. Силерге айрыкча ыраазымын, Азамат, кагылайын. Баардыгыңарга ыраазымын. Балам кайра төрөл. Бая сен Зарылбек аке, эже беш боңуз бек болсун. Зарылбай акен операциясы жакшы бүттүр десе калчылдап, титиреп, ыйлап. Ушу балам байкуш кандай болду экен. Буйруса баары жакшы болот. Мына эже бактылуу энекенсиз, эми ушу бактылуу күнүңүздөр кут болсун. Айтканым Ден соолук болсун. Элиме ыраазымын, кагылайын. Миң мертебе ыраазымын ушу Базар кезеги болсун. Ошол жерден 2 ай мурун узатып атканда аябай кандай болот экен, аягы деп аябай кыжалат болуп узатканбыз да. Азыр ушундай жакшы сүйүнүч кабар менен келип, аман эсен келип, ушу келгенибизге азыр ушунчалык
сүйүнөм да ушу Бишкектен самолеттен учуп келатып ушу Бишкекти көргөндө дагы Кыргызстанды көргөндө да ушунчалык сүйүнүп анан кыялданчумун эле да, ниет кылчумун эле, ойлончумун эле да, ошол жака барып жашнакка болуп пересадка болуп айыгып анан качан ушинтип учуп келеткенбиз деген ой болгон да мендечи. Анан Кудайым буйруса ошентип келип калдык. Ушу кыргыз элине чоң ыраазычылык билдирем. Сиздерге чоң рахмат. Ушу Азамат байкеге да рахмат. Ошол жака алып барып ушундай жакшы болуп сакайып. Сиз тааныштырып койсоңуз аты жөнүңүздү айтып. Кимиз болосуз ошондо? Мен карындашы болом ошо. Донор менен байкем экөө барып ушуларды карап ухаживать этип ошол жерде 2 ай жүрдүм. 2 айдан бери азыр. Эми ал жакта да кичине сөз кыла кетсеңиз, кандай кабыл алды, кандай учурлар болду? Жакшы кабыл алды. Эч мен жаман деп айтпайм. Чындачы Кудайга шүгүр ушу жакшы кабыл алган үчүн, жакшы караган үчүн ушинтип 6 саны аман болуп, 12 мүчөсү толук болчу келип жашап коюп. Ошо канча каражат төлөдүңүздөр? Ашык мындай ашыкча чыгым болгон учур болдубу? Доллар операцияга төлөдүк, $26,000 төлөдүк. Операцияга толук бердик. Анан ошо баргандан кийин эле анализ тапшырышты. Ошо анализдин баардыгы ошо 26,000 ичинде пакет ошонун ичинде болду да. Ошо врачтары деле, адамдары деле аябай мындай кичипейил, ушунчалык кичипейил адамдар экен да. Мен ушул бүт баардыгы кедей болсо дагы ушунчалык кичипейил экен да. Аябай индустар жакшы экен. Врачтары да жакшы кичипейил, сырттагы көчөдө жүргөндөр элдери деле кичипейил, ушунчалык кичипейил адам келет экен. Анан ушу кыргыз элиме ыраазычылыкты билдире элем. Сиздерге чоң рахмат, ушу жардам берген, дуа кылган. Азамат байкөзгө да рахмат чоң. Менен кош иштешкен жаматтарына рахмат. Каракөлдүк элиме рахмат. Байкем классташтарына, тууган уруктарга, тайжелерибизге, бунун кайын журтуна рахмат. Баардыгына рахматыбызды айтабыз, ыраазычылыкты айтабыз. Сиздерге чоң рахмат. Сиздердин дуаңыздар менен, кошкон салымыңыздар менен байкем сакайып, жашнакай болуп, жакшы болуп, Кыргызстанга келип, күлгөнүбүздөн, сүйүнгөнүбүздөн, толкунданып, ушунчалык сүйүнгөнүбүздөн, толкунданып, көзүбүздөн жакшы чыгып. Кубанычыңыздар кут болсун буйруса мынакей. Урматтуу бир тууган, айтылып аткан, ойлонуп аткан ойлор жана карманган үмүттөр орундалып атканына ар бир кайдыгер карабаган ар бир кыргыздын салымы бир үй бүлөгө, бир эле Зарылбек байкем эмес. Зарылбек байкемди төрөгө өстүргөн, энемдин үмүтүн орундатканга, эжекемдин бир үй бүлөгө бир шамчырактын жанышына сиздердин салымыңыздар зор. Бизге бир эле нерсе керек. Мына эжекем айтты, кедей мамлекет болсо дагы, бирок аларда жылуу мамиле бар. Бирок бизде бардыгы бар. Жердин алдынан баштап үстүндө дагы баардык кен байлыгына чейин баары бар. Бирок бизге бир гана нерсе ынтымак, биримдик, бирибизге болгон аяр мамиле. Аллах сиздерден разы болсун, эч кимибиз оорубаган болбойду. Ооруп аткандарга денсаулык берсин, шифа берген болсун. Сөз соңунда айтарыбыз, ылайым эле ар убак эне бала бири-биринен ажырабай, эч ким оорубасын. Ынтымактын үрөнүн ала жүргөн кайрымдуу адамдарыбыз арабызда арбын болсун демекчибиз.